Өркзардын демилгелүү чыган кыздарынын бири 2 уул 5 кыздын мээримдүү энеси Чынар Саттарова кызын турмушка узатып, кыздын севини 40 китеп идеологиясын алгачкылардан болуп ишке ашырды. Жаш үй бүлөнүн үй бүлөлүк башаты кенчи китеп болсо, балдардын неберелердин келечеги кең болоруна, руханий дүйнөсү азыкка толооруна негиз болот дешет демилгечилер. 4-чү кызыма сеп берип атам. Ошол септи берип жатып, чоң улуттук идеологияны баштап, кыздын севине 40 китеп деген практикада көрсөтүп, ошол кыздын севине 40 китеп кошуп севине ошол демилгени көтөрүп жатабыз. Жаш үй бүлөлөрдүн үй бүлөлүк китепканасынын башаты севи менен барса, демек биз ата-энелер өз парзыбызды аткарып, балдарга туура багыт берген болобуз. Ар бир ата-эненин коомдогу же болбосо ар бир ата-эненин коомго кошкон салымы бул балдарына билимдүү илим берүү, татыктуу тарбия берүү, ошол коомдо алар жерине, элине таза кызмат кылуу, балдарды тарбияласа, ошол биздин эң чоң салымыбыз. Үй бүлөгө китеп окуу маданиятын жайылтуу, баланы тарбиялоонун жакшы башаты китеп менен болоору элибиздин келечеги үчүн пайдалуу экендиги айтылууда. Китеп окуган ата-эненин болочок балдары да башкача жан дүйнө менен төрөлөт. Кыздын севине 40 китеп идеологиясынын арты менен чоң бир стратегиялык максат бар. Ал кыргыздын генофондун бекемдөөгө салым кошот дейт кемеңгер инсандардын бири Гапыр Мадеминов. Китепти окуса, төрөлгөн балдар дагы башкача бир жан дүйнө менен, акыл эс менен төрөлөт деген ойдобуз. Бул жерде чоң бир стратегиялык максат жатат. Кыргыздын генофондуну түзөтүү. Өзү генофонд, өзү бир 2-чи, 3-чү муундан барып түптөлөт экен, чыныгы зыяли, интеллектуалдык тарбияланган. Ошол үчүн азыр биз жаш жубайларга ошол жөрөлгөнү баштап берсек, алардын балдары андан кийинки муундар, кудай калса кыргыздарда өтө акыл эси, иман, адеби бакубат муун өсүп чыгат деген ниеттебиз. Кыздын себине 40 китеп демилгеси учурдун талабына ылайык колго алынып жатат. Анткени үйдө китеп турганы өзү да улуу касиет. Акыркы кездерде китеп окуудан оолактап бара жаткан коом үчүн жакшы идеология болду дешет демилгени жактыргандар. Улуттук идеологияда жалаң ошол китеп менен сугарылып, китеп менен чоңоюп, ушу 90-жылдарга чейинки мөөнөттө ар бирибиз ушу адабият бурчубузду коюп, ал адабият бурчубузда адабий китептер, ошол эле учурда акылына саат китептер, анан чет өлкөлүк китептер, башка элдин маданияты жөнүндөгү китептер менен сугарылып чоңойдук. Бүгүнкү күндө бизде интернеттик булактар, ар кандай нерселерден анын баардыгы жакшы дечи, бирок ошол эле учурда экинчи тарабынан алганда китеп окуудан балдар алыс калды. Бул жашыра турган нерсе эмес. Көбүнесе азыр мобилдик телефондордун укмуштуу алдыңкы катардагы маркалары чыгып кетти, айфонго чейинки. Кимдин мүмкүнчүлүгү жетсе ошол даражада балдарына алып берген учурлар көп. Ал балдар ошо интернет булактарынан башка нерселерди, анда ичинде толгон токой жалаң акылына саат жөнүндө эмес, андан башка да нерселерди көбүнесе кабылдап, балдарыбызга кетири таасирин тийгизгени бар. Сени 40 китеп бир күндө эле пайда болгон жок. Бунун түпкү себеби энелер мектеби болот. Ошол 96-жылы энелер мектебин өзү түзүп, ата-энелер үчүн деген китепти жазып, анан ошо энелер мектебинин программасын түзүп, анан балдар эмне үчүн китеп окубайт, эмне үчүн окуганын түшүнбөйт деп анан үй бүлөнү изилдеп атып, демек үй бүлөдө китеп окуу маданияты жок экен. Үй бүлөдө окуй турган китеп жок экен деп, анан бул азыр кыз севине 40 китеп деген долбоор 5-6 жыл болду. Агай практика жүзүндө болгон эмес, озек айтып жүргөн. Жана биздин Гапыр агайыбыз өзү мына гимназия биздин өзүнүн бүтүрүүчүлөрү үйлөнгөндө кандай эле үйлөнүү той болсо, ата-энелер үчүн китебин белек кылып берип жүргөн да. Анан озек айтып жүргөн. Бүгүн болсо мына Чынар Саттарова кызын чыгарып атып, практика жүзүндө прям 40 китепти сандыкка салып туруп, кыздын себине кошту да. Бул практика жүзүндө биринчи жолу болуп атат. Китеп билим булагы, адамзат ойлоп тапкан сонун табылга. Китеп адамды өзгөртсө, адам дүйнөнү өзгөртөт. Андыктан күнүмдүк турмушта анчалык көп колдонулбаган материалдык буюмдардан белек бечкектерден көрө кыздын себине 40 китеп берген жакшы жөрөлгө калктын калың катмарынан колдоо тапса деген тилек. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.